Балыкчы шаарында үй тибиндеги кезектеги Зирек аттуу бала бакча ачылды. Бакча көп кабаттуу үйдүн биринчи кабатында жайгашып, алгачкы 15 бала келип баштады. Зирек бала бакчасы 1 жаштан 7 жашка чейинки балдарды кабыл алууда. Уюштуруучулар бакчаны мындан дагы чоңойтуп, балдардын санын көбөйтүүнү көздөшүүдө. Айта кетсек, балыкчыдагы үй тибиндеги мектепке чейинки билим берүү жайларын азыркыдан 2 эсеге көбөйтүү боюнча министрлер кабинетинин тапшырмасынын негизинде ачылууда. Бүгүнкү күндө балык шаарында жакшы жаңылык болуп атат. Үй тибинде бала бакча ачылууда. 2024 жылдын башы менен бүгүнкү күндө жалпысынан балык шаарында 6 бала бакча ачылды. Үй тибинде бала бакча 6 иштеп жатат. Ал жакта 130 бала жалпысынан тарбия алынууда. Бүгүнкү күндө биз бул бала бакча комиссия менен келип, МЧС, СЭС, ошондой эле жергиликтүү бийликтер менен чогуу келип, баардык талаптарын жооп берип атабыз, ошонусун көзөмөлдөп, ошондой эле колдоо көрсөтүү иретинде келип атабыз. Үй тибиндеги бала бакча талаптарга жооп берет. Ал жерде балдарды тарбиячылардан тышкары сырттан дагы мугалимдер келип окутушат. Алар англис тили мугалими, шахмат, бий жана кол өнөрчүлүк боюнча окутуучулар балдар менен иштешет. Менде сырттан мугалимдер келет, английский келет, шахмат келет, танцы келет. Анан творческий мастерство деп дагы бир мугалим келет, ал мындай тиякта алып койгон бисерлер менен жанагындай бумагалар менен ар кандай нерселер жасатат да. Адистердин айтымында мындай ийримдер балдардын ар тараптуу өнүгүшүнө жол ачат. Быйылкы жылы дагы бир Зирек аттуу бала бакча ачылды. Министрлер кабинетинин 260 токтомунун негизинде биз минималдуу талаптар сакталгандыгын көрүп жатабыз. Мамлекеттик мекеме жетекчиликтери менен биргеликте келип карадык. Учурда бала бакчанын абалы абдан жакшы. Андан сырткары бизде Балыкчы шаарында 11 мамлекеттик бала бакча иштеп келет. Кошумча дагы 2 жеке менчик бала бакча иштеп келүүдө. Үй тибиндеги бала бакчаларды колдоо максатында өкмөттүк акселератор программасынын негизинде Балыкчы шаары билим берүү бөлүмү менен биргеликте 12 айымды окуттук. 12 айымга сертификат тапшырылды. Аларга дагы мамлекет тараптан колдоолорду көрсөтүү боюнча жеке ишкерлерди, демөөрчүлөрдү табуу боюнча жардам берип келе жатабыз.